Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү оюну көчмөндөр оюндарында ойнолобу. Федерация жетекчиси Рамис Жунусалиев эмнеге кызматтан кетти? Сейитбек Анарбек уулу качан жана кайсы командада ойнойт деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Расмий маалымат: быйыл Астанада өтө турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Көк Бөрү кирди. Бул боюнча 19 апрелде Кыргызстан менен Казакстандын президенттери Садыр Жапаров менен Касым Жомарт Токаевдин жолугушуусу учурунда чечилди. Бүгүн 20 апрелде Көк Бөрү Федерациясынын жыйынында жаңы президент Курманкул Зулушев бул тууралуу айтып берди. Бул маселени чечип берген өлкө башчыбызга чоң рахмат. Көчмөндөр оюндары 2024-жылы Астана шаарында 8-14 сентябрь аралыгында өтөт. Белгилей кетсек, ал жакта Көк Бөрүдөн тышкары көкпар дагы ойнолот. Көк Бөрү менен көкпар улуттук курамаларына кийимдерди көргүңөр келет. Алдыда жаза кетиңиздер. Сюрприз! 2 есе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. 19 апрелде Кыргыз-Түрк Манас университетинде Көк Бөрү Федерациясынын кезексиз жыйыны өттү. Анда Рамис Жунусалиев кызматынан кетип, ордуна эл аралык Көк Бөрү ассоциациясынын президенти Курманкул Зулушев шайланды. Мындай чечимин Рамис Жунусалиев төмөнкүчө түшүндүрдү. Жаңы ипподромду куруу ишин тездетип, көзөмөлгө алуу керек. Бүгүн Аккула ат майданы жабылгандан бери Көк Бөрү оюну Бишкек шаарынан сыртка чыгып калды. Жаңы ипподромду курууну көзөмөлгө алууга Курманкул Зулушевдин көмөгү керек деди. Рамис Жунусалиев федерацияда вице-президент болуп шайланды. Мындай өзгөрүүгө кандай көз караштасыздар? Пикирлерди калтырып кеткиле. Белгилей кетсек, Рамис Жунусалиев 2023 жылдын 17 октябрында Көк Бөрү Федерациясынын президенти болуп шайланган. Көк Бөрү тарыхындагы мыкты улакчылардын бири Сейитбек Анарбек уулу качан оюнга чыгарын жана кайсы командага ойноорун айтып берди. Кайсы команданы тандайм деп ойлонуп атасыз? Айтылган сөз артылган укту. Сарыөзөн. 31-нде буйруса, Кудай буйруса, Сарыөзөн курамынан көрөбүз. Врачтар кандай прогноз берип атат? Жакшы дейт. Салыштырып атышат да, азыр ойноп кетсең деле болот, бирок августка чейин чыдап койсоң өзүң андан да жакшы болот. Топ. Сейитбек, Көк Бөрүдө быйылкы сезонда 2-1 команданы алып чыгып, машыктыруучу катары экөөндө тең ийгиликке жеттиңер, чемпион болдуңар. Ооба. Командадагы ушул машыктыруучу тренердин көзөмөлдөөчүнүн ролу кандай болуш керек негизи? Эми бардыгы эң биринчи Кудайдан да, Кудайдан андан аракет бизде. Анан ошо ичинде балдар эки командада тең намыста мыкты ойноп берди. Биринчи лигадан вышкага чыктык, жогорку лигага. Анан ак элбиз экинчи лигадан биринчи лигага чыктык. Баягы оюн ичинде балдар айтканды угуп, кыл дегенди кылып, баягы карма дегенди кармап, тос дегенди тосуп, оюн ичин айткандай кылып турса эле оюн жүрө берет. Башы аман кылбайчы. Мактанчылык нерсем баягы киргизип чыгарып, ошолорду туура карап турсаң, ошол кичине аттарды дагы туура карап туруш керек да. Кайсылар чарчап барат, кайсы бала чарчап барат, ошолордун бакмактан заноо кылып, ошол жагын карап берип турдук. Биринчиден айтышпайбыз, жүрүштү, сөйлөшпөйбүз, тагышпайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Ошол ынтымактын аркасынан ушундай ийгиликке жеттик деп ойлойм.